Sezonga qanday tayyorlik deb atasizlar? Özüңүздөр мына көрүп келатасыздар. Кечектен бери бизде основном этно туризмге көңүл бурулат Тоң районунда. Боз үйлөр основном, юртичный городок, пансионаттардан бир 4-5 эле пансионат бар. Бул бир. Анан экинчиден даярдык основном 2 указ менен. Жанагы президенттин 2 указы чыкпады, тосмолорду алып. Өнүктүрүү план боюнча азыркы күндө мына тескей жээктеп туруп геопаркка киришин аракетин кылып атабыз. ЮНЕСКОга. Потому что мына көрүп атасыңар. Азыр чоң зданиялар менен биз башка мамлекеттер менен жарыша албайбыз. Биз кандай? Мына ушундай өзүбүздүн жаратылышыбыз менен, өзүбүздүн салтыбыз менен, өзүбүздүн каада салттарыбыз менен боз үй, комуз, кымыз, куш, тайган и так далее ушундай нерселерибиз менен биз башка өлкөдөгү туристтерди таң калтыра алабыз деп геопарк тескей жээктеп туруп ушуну киргизген атабыз. Ал кандай болот? Чоң зданияларга жол бербейт, экологияны сактап калат. Андан сырткары мына өзүнүн планы түзүлөт, картасы түзүлөт, экологиялык, экономикалык жактан бизге абдан чоң мүмкүнчүлүк алып келет деп быйыл ошо 7-9 жарым тарабы и биз Тоң районунун жалпысынан ошол жакка киргизүүгө аракет кылдык.